Негизи рак эмнеден пайда болот? Анан кой бар тапшырып коеюнчу эми эмне бар эмне жок деп тапшырсам чыгып калат. Анда ошол ооруну жокко чыгарып, ошол оорудан баягы айыгып, сакайып кетип, ошо менен баягы унута турган шанс бар экен да. Көкүрөк безинин рагын алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө 45 жаштан кийин аял кишилерге жылына жок дегенде бир жолу маммография өтүп туруусу зарыл да. Общий бир анализдер барбы? Бир тапшырганда ошо кайсы бир онкологический воспаление болсо ошону билгизип койгондой болупчу. Өзбектерде, казактарда аябай көп келишиптир, анан алар дагы баягы кичине өйдө болгонсуп ошентип жүрүштү да өзлөрү. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Мани подкаст каналындасыздар. Бүгүн биздин сыйлуу коногубуз Улуттук онкология жана гематология борборунун директору Букуев Нурбек Медетбекович. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Чакырганыңызга чоң рахмат. Рахмат сизге келип келгениңизге. Эми онкология деген бизде кандай десем, өтө мындай оорулардын бири деп эсептейбиз онкологиянын түрлөрү. Сиз ошону ачыгын айтканда баягы у корабля по главе ошонун баарын көрүп, ошонун баарын тууралап, ошонун баарын лечение кайсы оборудование, кайсы дары, кайсы эмелер керек деп ошонун баарын сиз эметкен адам экенсиз. Сизге ыраазычылык. Эмне себептен дегенде бул өтө эле биздин оюбуз боюнча өтө керектүү направление медицинадан, анда өтө оор деп эсептесек болот да биринен. Анан эми сизге биринчи эле суроо. Азыр негизи бир какой-то статистика барбы? Кандай болуп атат азыркы учурда ошо биздин онкология оорулары менен көбөйүп атабы, же азайып атабы? Жыл сайын кандай статистика болуп атат? Кичинекей жаш балакай балдар барбы, көбөйүп атабы, алар боюнча маалымат берип койсоңуз жакшы болот эле да ошо боюнча. Дагы бир ирет салам алейкумдер. Баарыңыздарга чоң рахмат чакырганыңарга. Негизи эле бул онкологияга болгон берген маанибиз, онкологияга бурган көңүлүбүз өтө маанилүү. Чын эле. Биринчиден баягы кыскача статистика боюнча маалымат айта кетели. Негизи эле дүйнө жүзүндө онкологиялык оорулардын көбөйүшү бул бир эле биздин Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ошондой тенденция бар да, ошондой маалымат бар. Оорулардын күчөшү, көбөйүшү, биз баягы санын мисалы кыскарта албасак дагы ошол ооруну эрте аныктаганга аракет кылышыбыз керек да. Жалпы статистикага кайрылсак, азыр деген 60-65-70% чейин оорунун 4 стадиясы бар болсо, 3-4 стадиясында кайрылган оорулар көп да. Бул өтө көп. Дүйнө жүзүндө бүт эле мамлекеттерде ошондой приоритеттер коюлган, ооруну эрте аныктоо. Санын кыскартпасак дагы, эрте аныктасак, аларды дарылаганга, аларды кайра баягы дарыланып бүткөн, ошол ооруну жеңген адамдардын катарына кошсок болот да. Жалпы статистика өсүп атат. Бирок салыштырмалуу ушул мен 1 жыл болду директор болгонума, былтыр декабрда директор болдум. Анан баягы статистиканы дагы буга чейин мен деле көп көңүл буруп аптырмын. Бир эле баягы жаты моюнчасынын статистикасына көп көңүл буруп жүрө бериптирмин. Эми директор болуп дайындалгандан кийин жалпы статистиканы, тенденциялардын баарын билишим керек экен. Ошондо көңүл буруп, анан 2008 жылга салыштырмалуу бир кичинекей анализ жүргүздүк да. Ошондо калктын саны 5 миллиондон ашыгыраак адам экен, азыр 7 миллиондон ашыгыраак калк. Салыштырмалуу ошол маалга, азыркы маал менен кишилердин баягы калктын өсүшү менен бизде дагы баягы оорунун кездешкени көбүрөөк болуп калды, бирок жалпы статистикага таянсак, оорулардын саны көбөйүптүр да. 100 миңге биз баягы статистиканы салыштырганда 86,1 деген статистика ошондо байкалыптыр. Азыр дагы ошол бир 86-87,0 деген
100 миңге ошондой статистика, азыр деле ошондой статистика экен да. Ошондуктан биз айта алабыз, баягы саны өскөн жок. Орто эсеп менен ошондой эле статистикачы. Бирок баягы биздин жашоо шарттарына байланыштуу же болбосо кандайдыр бир дагы бөлөк шарттарга байланыштуу биздин оорулардын 3-4 баягы жалпы статистикада эле, дүйнө жүзүндөгү статистикада эле 3-4 стадиядагы оорулар саны кичине көбөйө түшүптүр да. Ошондо мисалы бир 55%дай болсо, азыр бир 60-65%га чейин көбөйүп кеттир да. Ошондуктан дүйнө жүзүндө бүт баягы дарыгерлердин бир максаты, онколог дарыгерлердин максаты ошол оорулардын өрчүшүп кеткендеги стадияларын кыскартуу. Ошону менен биз ооруну жеңе албасак дагы, бирок санын кыскартып, ошону менен кийин баягы аларды кайра баягы дарылап бүтүрүп, ошолор айыкты деген диагнозго келтирсек болот да. Азыр Кыргызстанда бизде 35 миңден ашык оорулуу катталган онкология боюнча. Жылына 2024 жылдын эсеби менен 6351 оорулуу катталды жылына. Ошолордун 3800-3900ге жакын адамы 3-4 стадиядагылар да. Жалпы дүйнө жүзүндөгүдөй эле ошол оорулардын жарымынан көбү бир жылга жетпей каза табат да. Бул бизде дагы дүйнө жүзүндө да ошондой статистика. Ошондуктан жоготуу оор болот да. Азыр калктын саны өскөндүктөн дагы биз өтө көп угуп калдык да, онкология болуп калыптыр, онкологиядан кайтыш болуптур, онкология депчи. Бирок жалпы эсебинен алганда бизде статистика өтө деле өзгөргөн жок да. Биз жылдан жылга дарылоо ыкмалары, операциялардын ыкмалары жакшырып атат. Ошол менен биз дагы өзүбүздүн онкология борборунда ошол ыкмаларды да киргизип атабыз. Андан тышкары биз жалпы күрөшкө өтүп атабыз да, ошол ооруларды эрте аныктоогочу. Бирок эми шартка байланыштуу дагы азыр ал биздин жалгыз эле биздин дарыгерлердин, жалгыз эле бир саламаттык сактоо министрлигинин колунда эмес. Бул жалпы биздин өлкө ичиндеги бүт калктын иши. Бул бир эле врачтын иши эмес. Бул биздин өкмөттүн, бул биздин калктын, бул биздин дарыгерлердин бүт баарынын иши. Эмнеге дегенде биз өзүбүздүн ден соолукту эмнеге биз бирөөгө табышташыбыз керек болсо же жүктөшүбүз керек да. Менин ден соолугум, бул менин ден соолугум. Ошонун сак болушуна бир гана мен жооптуумун. Мен ошого жооп беришим керек. Жылына мен барып текшерилишим керек. Жылына мен барып анализдерди тапшырышым керек. Жылына мен барып керек болсо кошумча текшерүүлөрдү өтүшүм керек. Өзүм жүрүм турумумду оңдошум керек. Тамеки чеккенимди токтотушум керек. Ушундай жалпы баары күрөшкө келгенде ошондо гана биз кандайдыр бир жылыштарга жетишибиз керек, жетишибиз мүмкүн. Көбүнчө биз баягы эми өзүбүздүн менталитетке жараша окшойт. Биз өзүбүздүн ден соолукту ошо дарыгерлерден көрөбүз да. Эмне үчүн сен айтып койгон жоксуң? Мен жооптуу болбосом. Эмне үчүн бизге, менин ден соолугума бирөө кам көрүш керек. Мен өзүм кам көрүшүм керек. Биз жалпы ошол идеологияны келтиришибиз керек да. Өзүбүзгө өзүбүз кам көрүшүбүз керек. Бүт Европа элдери, Америка элдери, алар бирөөгө илбейт өзүнүн ден соолугун. Бирөөгө ишенбейт. Алар өзүлөрү барып текшерилет. Өзү убагында алардын социалдык баягы пакеттери бар. Ошону менен жылына барып 1-2 жолу каралган, барып текшерилип турушат. Ошону менен кандайдыр бир оорусу бар болсо, ошону эрте аныкташат дагы, эрте дарыланып башташат. Ошону менен жанагындай жаман статистикага кабылбайт да. Ошондуктан алардын статистикасы бизге салыштырмалуу кичине өйдөрөөк, кичине бөлөкчөрөөк, бирок ошону менен бирге биз дагы ошого умтулушубуз керек.
биз сөзсүз түрдө ошого жетишибиз керек да. Эми бул жалпы баарыбыздын ишибиз. Мен үгүттөмөкмүн ошол иштерди чогуу баарыбыз бирдей алып барганга. Негизи мен бир орусчасын айтканда рак это не приговор деп уктум да баягы бир фразанычы. Сиздин айткан сөзүңүз боюнча менин түшүнүм боюнча ушу биринчи, экинчи стадияда аныктасак, анда ошол ооруну жокко чыгарып, ошол оорудан баягы айыгып, сакайып кетип, ошо менен баягы унута турган шанс бар экен да. Өзү бизде мындай да, баягы бул биздин физиологиябыз, биздин организмдин ушундай өзгөчөлүгү да. Ар бир оору кайра кайталанышы мүмкүн. Рак дагы ошондой. Бирок биринчи, экинчи стадиядагы оорулар ошол оорудан 100% сакайып кетпесе дагы узун ремиссия деп коет, узак убакыттагы ооруга кайра чалдыкпаганга дуушар болушат. Биз ошого жетишибиз керек да. Узак ремиссияга же болбосо оорунун такыр жоголушуна. Рак алдындагы оорулар болот. Мисалы, мындай, мен дайыма өзүмдүн, мен практикалык врач болгондуктан мен дайыма өзүмдүн бейтаптарыма, өзүмдүн пациенттериме мен түшүндүрүп берем да. Сөзсүз түрдө туруп эле шишик пайда болбойт. Кандайдыр бир өзүнүн алдын ала болгон оорулар болот. Ошолордун алдын алышыбыз керек да. Ошолордун оорудун алсак, анан кийин контролдогонго жетишсек болот да. Орустардын туура сөзү рак не приговор. Бул өкүм эмес, рак бул өкүм эмес. Туура сөз. Бирок ошону биз убагында табышыбыз керек, убагында далилдешибиз керек, убагында дарылашыбыз керек, убагында контролдоп турушубуз керек. Анткени бир жолу айыгып кетти, бүттү, ошону менен эч качан кайрылбайм деген андай кеп эмес. Сөзсүз түрдө текшерилип турат, текшерилип анализдерин тапшырып турат, баягы контролдук текшерүүлөрдү өтүп турса эле бүттү. Эч кандай оору кайра кайталанбайт. Анда 100% айыкты деп бирок текшерүүгө келип турат да. Ошондуктан бизде онкологияда мен онкологдор түшүнөт, өзүнүн баягы клиникалык группалары бар да, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү депчи. Ошол аныкталганда экинчи группа деп коебуз, айыккандан кийин үчүнчү клиникалык группа деп которобуз. Үчүнчү клиникалык группа 3 жылдын ичинде, дарылануудан кийин 3 жылдын ичинде эгер кайра оорунун кандайдыр бир оорунун баягы признактары жок болсо, кандайдыр бир оору жок болсо, анда 3-чү группага өткөн киши болот. Анда ал айыккан киши болуп эсептелет. Бирок өмүр бою бизде учетто болот, өмүр бою келип текшерилип турат да. Ошондуктан экинчиден үчүнчүгө өткөзгөндөн кийин биз сүйүнөбүз да, жакшы, үчүккө өткөздүк, болду, эми бул киши айыккан болуп эсептелет, бирок бизде келип текшерилип турушу керек деп. Негизи рак эмнеден пайда болот? Анан кээ бир элдер айтып калышат го, мындай жаш эмес, мына жашы чоң адамдар мурунку жашоодо айылда жашаганда аба таза болчу, баардык ушул продуктылардын баардыгы таза, ГМО эчтекеси жок, ошондуктан рак дагы бир азыраак болчу. Анан могу шаардагы смог, анан негизи эле могу азыркы жаңы продуктылардын баары ошого бир да түрткү этет. Негизи ушул туурабы, туура эмеспи? Бир чети туура, бир чети туура эмес. Айыл жергесинде мурун киши өтүп кетсе, эмнеден өтүп кеткенин деле далилдешчү эмес да. Ал рак оорусунан кайтыш болду же болбосо бөлөк оорудан кайтыш болду далилденчү эмес да. Кичине баягы бөлөкчөрөөк болчу, проще было дегендейчи. Азыр болсо сөзсүз түрдө тастыктап, анан кийин гана билинип атпайбы? Өтө көп таасир эткен, оорунун пайда болушуна таасир эткен факторлор өтө көп. Ошол эле аба ырайы, ошол эле тамактанганыбыз, ошондой эле өзүбүздү алып жүргөнүбүз, кайсы жерде жайгашканыбыз, жалпы бүт баары таасир этет да. Андан тышкары азыр жашоо дагы өзгөрбөдү, жашоо темпи дагы өзгөрдү. Биз убагында тамактанбайбыз, туура эмес тамактанабыз. Чын эле продуктыларды ичинде азыр эмне кошулган, кандай өстүрүлгөн дагы мүмкүн билбейбиз. Ошондуктан бүт факторлордун баары таасир этип, анан кийин жанагындай
залал шишек пайда болушу мүмкүн да. Биз азыр өтө смог темасы өтө баягы модадагы тема да. Смог. Мен эсимде бала кезекте биз деле анча шаарда анча көп машина жок болчу, ТЭЦ деле иштечү, бирок шаардын үстүндө мен айтып кетмекмин. Ошондо эле кара булут бар болчу. Биз тоого чыкканда кадимкидей таң калып койчубуз да, карасаңар шаардын үстүндө кара түтүн бар экен депчи. Азыр деле ошол кара түтүн. Анан кийин эле бул дагы баягы какой-то бир кандайдыр бир раскачать тему, придать большое значение деген максат окшойт да. Бирок это того не стоит. Ал анчалык деле мындай өтө эме эмес. Бирок сөзсүз түрдө смогко да күрөшүшүбүз керек да. Смогко да каршы күрөшүшүбүз керек. Анткени ал дагы бир фактор болуп эсептелет да. Андан тышкары мен айтып кетпедимби? Оорунун алдындагы оорулар болот да. Рак алдындагы оорулар болот. Алардын дагы алдын алышыбыз керек да. Мисалы, биз так билебиз, бизде статистика боюнча алдыда эң биринчи орунда рак ооруларынын ашказан рагы турат. Жалпы Эң алдыда. жалпы популяцияда бул эркек кишилер менен аял кишилердин жалпы санын алганда ашказан рагы эң биринчи орунда турат. Анткени аял кишилерде дагы, эркек кишилерде дагы көп кездешет, ошондуктан биринчи орунда турат да. Ошол ашказан рагынын бирден бир себеби бир ушундай микроб бар, Helicobacter pylori деп коет. Ошол язвага жана ошол язванын кийин ракка өтүшүнө өбөлгө түзөт. Ошондуктан биз ошону аныкташыбыз керек. Helicobacter pylori бар болсо, ошого каршы ага жакшы дарылар бар. Ошо опасно экен анда, Helicobacter. Ал белгилүү, ал билинет, аны тапса болот дагы, ошону дарылап жок дегенде бир факторду алдык деген болобуз да. Helicobacter pylorини дарылап жок болду, бүттү, таза болду дегенде биз билебиз да, ал киши язва болбойт, язва болбосо рактын дагы алды алынган болот да. Сөзсүз түрдө бир эле ошол язвадан эмес, бирок көбүнчө берет ошондой гастриттерден же болбосо язва, ашказандын язвасынан рак оорусу пайда болот да. Ошондуктан ошолордун алдын алсак, биз бир топ кыскарткан болобуз да. Аял кишилерде мисалы көкүрөк безинин рагы биринчи орунда турат. Бир популяцияны алсак, аял кишилер популяциясын алсак, биринчи орунда ошол көкүрөк безинин рагы. Көкүрөк безинин рагын алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө 45 жаштан кийин аял кишилерге жылына жок дегенде бир жолу маммография өтүп туруу зарыл да. Текшерилет, УЗИ өтөт, маммография өтөт, эч кандай шишек табылбаса, аман эсен жүрө берсе болот. Жылына 2 жолу текшерилиш. Бизде азыр сурап келсең, мен акыркы жолу маммологко же болбосо гинекологко барганым эсимде жок деп айтат. 70%. Бүгүн эле мен практикалык врач болгондуктан мен бүгүн дагы ошондой бир ооруну кабыл алдым. Залал шишек пайда болуптур. Мен өзү негизи врачка барганым эсимде жок дейт да. Жашы ушундай орто жаштан өтүп калган адам экен. Анан сурасам, ал айтат, мен акыркы жолу качан барганым эсимде жок дейт. Эмнеге десем, андай зарылчылык болгон эмес дейт. Сөзсүз түрдө зарылчылык болгондо барыш керекпи? Же болбосо өзүңдүн ден соолугуңа кам көрүп, эрте барып текшерилип койгонуң жакшы. Мисалы мен акыркы жылдары ковидтен кийин жылына жок дегенде бир жолу, бирок аракет кылам жылына 2 жолу барып текшерилгенге. Кандарымды тапшырам, анализдеримди тапшырам, барып УЗИлерди өтөм, бүт текшерүүдөн бир өтүп коем. Өзүм үчүн. Анткени мен билем, кокус мен оорусам, мен гана кыйналам. Менин жаным кыйналат, мен кыйналам, мен ооруйм. Ошондуктан мен барам дагы,
текшерилем, кагаздардын баарын ал, эми өзүм врач болгондуктан баарын өзүм бир текшерип коем дагы. Бияк мындай экен, муну мындай кылышым керек экен, тигиндей экен деп коем дагы, өзүм үчүн сактап коем. Барып рентген өтөм. Эми биз врачтарды сөзсүз түрдө жылына 2 жолу рентген өткөзөт. Ал сөзсүз түрдө өтчү нерсе. Андан тышкары өзүм барып кандардын анализин тапшырам. Андан тышкары баягы хирург болгондуктан гепатит Б, С деп коет. Аларды тапшырам барып. Гепатит боордун рагынын бирден бир чоң себеби. Гепатит болуп калсаң, ошондой ооруга келип калышы мүмкүн. Аны да текшерип коюш керек да. Ошондой эң жөнөкөй эле анализдер, эң жөнөкөй. Ашып кетсе, бир күнгө жарым саатың кете турган анализдерди тапшырып койсоң, кийин өзүңдүн ден соолугуңа кам көргөн болосуң. Ошондуктан мен бүт болгон жерлерди барган жерлеринде дагы, жүргөн жерлеринде дагы айтам да, өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Текшерүүнү өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Өзүңөр текшерилгиле, өзүңөргө кам көргүлө. Бирөөгө ишенбегиле. Эч кимдин ооруп келген адамдардын жанында балдары болот, кыздары болот, туугандары болот, бир туугандары болот. Айтам, силер аралашпагыла. Бул кишинин оорусу. Бир гана ушул киши кыйналат. Силердин оозуңардан чыкпасын, кандай дарыланып тигин деген болбосун. Өзү чечиши керек. Кандай болсо дагы өзү чечим чыгарып, өзү гана чечет кандай дарыланат. Биз жолдорун айтабыз, өзү тандайт, ошондой кылып дарылайбыз. Кыйналса дагы өзү кыйналат. Силер дагы көтөрбөйсүңөр, силер дагы билбейсиңер. Химиотерапия деп коет, өтө оор дарылануунун жолу. Түшүндүрөбүз. Кыйын, кыйналасыңар, бирок керектүү. Туугандары баштайт. Эмне андан бөлөк жокпу, анан аралашпагыла. Силер эмне үчүн өзүңөргө өзү чечим чыгарсын. Кыйналганда өзү болот, кыйналбаганда өзү болот. Силердин ишиңер болбосун. Туугансыңарбы? Алып келгиле жылуу жумушак. Кайра жылуу жумушак алып кеткиле. Бүт көтөргөн өзү болот. Кез-кезде урушуп кеткен жерлерибиз болот. Оорулардын туугандары менен. Бирок туура түшүндүрөбүз. Түшүндүргөндөн кийин түшүнүшөт. Бирок чын эле ошондой. Бир гана өзү көтөрөт ооруну. Мындай суроо пайда болуп калды да. Негизи айтып атпайсызбы, ушул жыл сайын аныктоош үчүн баягы анализдерди тапшырып турушубуз керек депчи. Анан ушул хеликобактер деп да айттыңыз, анан боор оорулар деп айттыңыз. Негизи кайсы мындай бир общий бир анализдер барбы? Бир тапшырганда ошо кайсы бир онкологический воспаление болсо ошону билгизип койгондой болупчу. Универсалдуу болсо сонун болмок, андай жок. Биз азыр ошондой программанын үстүндө иштеп атабыз. Ошол эле мисалы биз текшерүү өткөзсөк, нарында азыр ушундай оорунун саны көбөйүп атат да баягы. Биз дагы бөлөбүз, областтарга бөлөбүз. Байкасак, нарын жакта көбөйүп калыптыр оорулардын саны. Эмне менен байланыштуу? Ал жерге көбүрөөк врачтар барып, көбүрөөк аныктап калдыбы, же болбосо чын эле оорунун саны көбөйүп баштадыбы деп биз ошону аныкташ үчүн бир ошол жерге облустук башкармалыкка же болбосо ошол жерде координаторлорго, саламаттык сактоо министрлигинин координаторлору, ошолорго бир программа сунуштайлы деп атабыз да. Ошол нарын элине силер маалымат катары тараткыла. Эркек кишилер сөзсүз түрдө ашказанын текшертсин. Аял кишилер менен кошо, аял кишилер жаты моюнчасы менен көкүрөк безине текшерүүлөрдү өтсүн. Анткени бул эң көп кездешчү ооруларды. Ошолорду текшерели. Ошолорго текшерип туруп, анан жалпы бир кандайдыр бир тыянак чыкса, анан текшерели. Эмне үчүн көбөйүп атат? Чын эле нарында кандайдыр бир факторлор көбүрөөк таасир этип, ошондон көбөйүп баштадыбы, же болбосо эмнеден экенин билели. Бирок өзү негизи бизде мындай болуп атат да, андай ар бир программаны жүргүзүш үчүн чоң каражаттар керек да. Эми бизден азыр бюджет өсүп аткандыктан биз аракет кылалы деп атабыз, өзү негизи ошондой программаларды жазып атабыз. Андан тышкары биз саламаттык сактоо министрлигине дагы ошондой сунуштарды киргизебиз. Скрининг программаларын киргизгенгечи, скрининг деген жалпы элдин ичинде текшерүү өткөзүп, ошолордун ичинен кандайдыр бир тыянак чыгаруу да.
деги дүйнө жүзүндө ошондой скрининг программалар көп. Бирок ошолордун баары эле ошол ашказан, боор, ичеги, көкүрөк бези, жат моюнчасына багытталган да баары тең. Ошондой биз дагы азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Алдыда коюлган пландарыбыздын бири ошол скрининг программаларын киргизүү да. СОЭ көтөрүлгөнү онкология болгондо көтөрүлөбү же болуп туруп да СОЭ көтөрүлбөйдү мүмкүнбү? Анткени бирөөдөн уккам да бир врач ошентип айткан, СОЭ мындай воспаление болгондо неме көтөрүлөт деп. СОЭ бул бизде кандайдыр бир өзүбүздүн организмде ошол воспаление пайда болсо, суук тийсе, ошондон гана көтөрүлөт да. Бирок бул онкологиянын бирден бир көрсөткүчү болуп эсептелбейт. Болсо көтөрүлбөй да жүрө бериши мүмкүн, жүрө бериши мүмкүн. Шишик таптакыр эчтекеге билгизбей жүрүшү мүмкүн. Көбүнчөсү айтат, мен эчтеке азыркыга чейин мисалы шишик бар да, биз аныктагандан кийин азыр деле мен эч кандай мындай тынчымды алган эчтеке деле эч жерим деле оорубайт деп келишет да. Болбосо шишиктери чоң. Ошондуктан оору жаңы пайда болгондо, өөрчүп атканда эч кандай бир симптом, эч кандайдыр бир признактары жок эле өтүп кете берет. Өрчүй берет да. Качан гана 3-4 стадияга жеткенде, бөлөк органдардыга өткөндө, же болбосо метастаз берип баштаганда ошондо гана өзүн билгизет да. Ошондо келет, текшерип келсең 3-4 стадия. Колдон келбей калган учурда да келип калышат да. Ошондуктан колдон келбей калганда сөзсүз түрдө жардам бере албай калабыз. Могу жаңы эметкенде кантип дарылайсыздар? Ошо биринчи, экинчи стадия Дарылануунун бизде 3 чоң жолу бар да. Бул операция жолу, бул нур менен кактоо жана үчүнчүсү химия дарылоо да. Анан биз ар бир оорунун өзүнө жараша жол тандайбыз да. Биринчи ирет көбүнчө учурда, биринчи, экинчи стадияда көбүнчө учурда операцияга мүмкүн болсо, операциясын жасап, анан кийин аркасынан ошо нур менен кактайбыз, же болбосо аркасынан химия берип ошентип дарылайбыз да. Анан текшерүүгө өткөзөбүз. Кээ кезде болот операциянын алдында нур берип, же болбосо химия берип туруп, анан операция жасайбыз. Анан кайра химия нур менен улантабыз да. Баягы комбинациялары көп да. Ар бир оорунун өзүнүн эмелери бар, баягы жолдору бар да. Ошого жараша жолдорун тандап беребиз. Негизи мен түшүнүм боюнча адам киши өзүнүн оорулары болсо, ошол эле сиз айткандай хеликобактер, язва болсо, эми көбүнчөбүз биз баягы сиз айткандай эле ооруганда же уже күчөгөндө ошондо эле доктурга кайрылабыз да. Ага чейин язва бар, эми беспокоить этпесе жүрө беребиз, ойбуз жок. Ар бир адам, мен түшүнүм боюнча, ар бир адам өзүнүн оорусун карап туруп, ошо оорусуна жараша сиз айткандай жылына 2 жолудан анализ берип, текшерилип, бир воспалениялар же бир нерселер пайда болуп баштаса, же онкологияга кайрылып, же ошол эле башка адистерге по специалист кайрылып туруп эле ошого жараша баягы если аныкталып калса жакшы, айыгып, сакайып, ошо менен туура жол болуп калат. Мен туура түшүнүп атамбы ошентсизде? Туура. Биз ошого үгүттөшүбүз керек да. Эрте аныктоо, эрте дарылануу, ошону менен 100% болбосо дагы ошол айыгып кеткен адамдардын санынын пайызын көбөйтө алабыз да. Өзү негизи ошого умтулушубуз керек. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш дегендей. Ошондуктан биз туура түшүндүрүү иштерин да жүргүзөбүз. Жалпы эле бул айтып атпаймынбы, бул стратегия бир гана биздин дарыгерлерде эмес, жалпы массалык маалымат каражаттарын дагы баарын эске алыш керек да. Мисалы, кандайдыр бир атагы чыккан белгилүү адам ооруп калса, анан ал оору жөнүндө жарыялап баштайт да. Анан ошондо көбүнчөсү көңүл бурат да. Тиги ооруп калыптыр. Ушундай болуп калыптыр. Ушундай болуптур башында. Койду мен дагы эле барып бир текшерип коеюнчу деп ошондо гана пайда болот да. Анан эртеси күнү унутат. Ошондуктан
мисалы бізде атағы шыққан спортсмендер бар, блогерлер бар, ырчыларыбыз, артисттерибиз бар. Ошолор үгүттөш керек да. Элдер ошолорду угат. Ооба. Даргер чыгып, мен какшаса дагы барбайт. Бир ырчы, мисалы Атабеков, Мирбек чыгып, элдин баары тааныйт. Элдин баары жакшы көрөт. Чыгып, сен текшерил десе, 100 адамдан 50-сі барса деле, бул чоң жетишкендик болот да. Ошондуктан ошондой адамдар, мен мисалы мындайда, менин колумда болсо, мен андай адамдар менен мамиле түзөрдү айтмакмын да. Мисалы, сен чыгып, массалык маалыматтар каражаттарына, өзүңдүн инстаграмыңа, дагы бир жерге ошондой маалымат таркат демекмин да. Ошол жагынан жардам бер депчи. Ошол жагынан жардам бер, көбүрөөк айт, көбүрөөк сүйлө. Мисалы, ошол эле айына бир эле жолу айына бир жолу ошону коюп койсунчу. Канчалык таркайт. Ал бир эле адам. Анын ичинде канча дос тааныштары бар. Алар колдоп кетет. Мисалы, ошол эле бөлөк ырчылар, Мирбек Атабековдун жанында жүргөндөр айтат да, Мирбек ушундай бир тренд чыгарып атат. Бизде кошулалы. Туура. Мына деп алар баягы элге таркай берет да. Биз ошентип анан жайылтсак болот да. Негизи менин баягы ошондой идеяларым бар, бирок андай адамдар менен эми мамилем жок болгондуктан аларга жетиш да кыйын экен, айтыш да кыйын экен. Анан колдошобу, туура көрүшөбү деген дагы маселе да. Бирок ошондой адамдар ошондойду туура көрүп элге таркатса, элдер угат да. Даргерди уккандан көрө, андан көрө ошондой атагы чыккан адамдар чыгып, спортсмендер айтсын. Эң бөлөк рекламанын кереги жок. Ошолор эле соп-сонун кылып жарыялап коюшат. Элдин баары текшерилет. Ошентип отуруп биз ошондой жакшы жетишкендиктерге жетишебиз да. Бара барып элдер деле көнөт. Мен быйыл текшерилбей калдым. Өзүнүн эс тутумунда болот да. Мен барбай калдым, мен барышым керек. Кой. 1 жыл болуп кетти. Кой, жарым жыл болуп кетти. Барышым керек. Дейт дагы жазылып Нормага айланат, Нормага дейт. Бул норма болуп калат да, норма чегине жетет да. Мен үчүн мисалы жылына жок дегенде 1 жолу барып текшерилиш мен үчүн норма. Мен өзүмдүн денем жөнүндө, денемдин сактыгы боюнча мен ойлоном. Мен барам. Текшерилем. Чыккандан кийин кадимкидей мен өзүмдү жеңил сезем да. Жеңил. Мен спорт менен машыгам. Мен күндө кандайдыр бир физикалык иштерди жасайм. Күндө иштейм. Бирок ошондо дагы мен өзүмдү 100% деним сак деп айта албайм. Сөзсүз түрдө бир оорулар пайда боло берет, ушундай боло берет. Ошондуктан ошолор күчөп кетпеш үчүн мен текшерүүлөрдү өтүп турам. Ар бир адам ошого жетиш керек. Бизде Кыргызстанда негизи эле биздин калкыбыз аз эле. 7 миллион бул баягы 7 миллион болгон мен бул болгон эле 7 миллион. Ошол 7 миллион калкты текшериш, ошого көндүрүп коюш эми көп убакыт деп айтпайм, бирок ал аз убакыт дагы эмес да. Бирок бара келет баары ошого. Мени сүйүндүргөн жаштар өзүн ойлойт азыр. Өзүнүн сулуулугун ойлойт, өзүнүн денинин сактыгын ойлойт. Текшерүүлөрүн өтүп турат. Жаштардан сурасаң 15-20, мисалы 20 жаштан кийин сөзсүз түрдө дарыгерлерге барып турушат. Кыз бала болобу, эркек бала болобу, барып текшерип турушат. Жашаган жагында поликлиникага, окуган жагындагы поликлиникаларга барып текшерип. Мен кадимкидей сүйүнүп калам. Ушундай жаштар барып бизге консультацияларга келет да. Мен барсам ушундай деп айтты. Мен текшерилгенге келдим депчи. Сен жашсың, эмне кыласың? Дейин десең туура эмес. Кой, текшерели деп
эч кандай эчтеке жок болсо айтасың баары жакшы экен десең ошо. Бирок мен айтам туура кыласыңар. Дагы текшерилип тургула. Жылда бир жолу. Болду. Бул бир жылга сен өзүңө өбөлгө түзүп койдуң. Дени сак деген. Бирок эмки жылы эмне болот? Ошон үчүн сен текшерип тур. Анан кадимкидей бир топ сүйүнүрөт да. Анткени бизден мурун мен өзүмө деле салыштырайын. Мен калп айтпайм бир 30 жаштан өтүп деле бир дарыгерге барчу эмесмин. Эч качан текшерилчү эмесмин. Анткени күндө спорт, күндө туура тамактануу тигиндей ошондой мындай, ошон үчүн мен өзүмдө ошондой сезчүмүн. Деним сак, мен кыйынмын депчи. Кийин байкап турсам бар деле кайсы бир оорулар пайда боло берет экен. Ошондон кой, эми текшерип туруш керек экен дедим. Ошондон улам баягы ковидтен кийин ушундай кызык окуя ковид. Мен эң биринчилерден болуп бизден онкологияда эң биринчилерден болуп ооруп калыптырмын. Эч жерим бир оорубайт. Ошол анализтерди тапшырып атып эле, анан кой бар тапшырып коеюнчу эмне бар эмне жок деп тапшырсам чыгып калат. Кадимкидей үйдөн келип машина менен маскачан жана эмелер менен кадимкидей жанагындай жабылган жайдын жаңы башталып аткан июнь ай ысып калган кадимкидей күпшүйтүп кийинтип алып туруп алып кетип алып барып больницага тыгып ташташты. Отурам. Жанымдагылардын баары ооруйт. Больница менин этажымдын баары баары толук эмес, бирок палаталардын көбүнүн ичинде бар. Мен жалгыз, мен жакшы сезип атам деди, өзүмдү барып жалгыз бир палатага жатсам, түнчүндө экөө келди, жаныма жатышты. Кадимкидей ооругандар да. Мен алардын жанында басып жүрөм, тамагымды ичип атам, аларга тамак берем, аларды багам. Бир 2 күндөн кийин анан алар айтты да: "Сен эмне жатып алдың бияка? Сен оорубай элесиң да." Мен ушуну тапшырсам, положительный чыгып калды менин анализим. Ошондуктан алып келип, сен ооруган адамга окшобойсуң дейт. Мен ал отделениянын ичинде, жаткан отделениянын ичинде сантехнический работаларын баарын жасап чыктым. Иштебеген крандар бар экен, аларды оңдоп чыктым. Акырын бар күндө ошакта жүрдүм. Анан кете берейин десем, кой бербейт. Чыгарбайт. Кадимкидей. Жатканга туура келди. Андан ошондон кийин өзүм ойлоп койдум, кой. Эмнеси болсо дагы жылына жок дегенде бир жолу текшерилүүдөн өтүшүм керек экен депчи. Ошондон кийин мындай өзүмө коюп койдум. Ушундай программа коюп койдум. Сөзсүз түрдө бар текшерилип турам депчи. Ошондон жазбайм да. Өзүңүз кандай дейсиз? Ошол сиз баягы мен ойлогон боюнча көп адамдар ушу спорт менен машыккандар, өзүнүн туура карап, тамагын карап, өзүнүн баягы сиз айткандай денин сак текшерип туруп, ошондой адамдар болгондо көбүнчөсү ошо ковидти оңоюраак өтүп кеттиби деп оюм келип атат да менде. Кандай дейсиз ошоңчо? Көбүнчөсү сезбей деле калды. Ооруду, бирок сезилген жок. Анткени андай баягы организмди кыйналбаса, ал оору деле көп жеңе албайт экен да. Организм өзү эскирип, кыйналып турса, оору дагы күчөйт экен да. Ошондуктан айткандай спорт менен машыккандар, өзүнүн жакшы сезгендер, дайыма чуркап же болбосо кандайдыр бир машыгуу менен жүргөндөр алар жеңилирээк өттү да. Мен айтып атпайм, менде бир мындай кандайдыр бир сезимде болгон жок. Мен кадимкидей анализтеримди тапшырып атып эле барып ойдо жок жерден тапшырбасам билинбей эле өтүп кетмек. Барып тапшырсам эле келип туруп түштөн кийин чалды дагы. Даярдана бериңиз, сизди алып кетебиз деди. Мен ооруган жокмун десем деле болот. Машинанын ичинде кетип баратсам, баягы чүңкөнгөн дарыгерлер күлүшөт келипчи. Өзү собственно эле сезип, буга чейин алып кеткендерибиз баары тең тура албайт. Төгө кадимкидей жатышат кыйналышып. Сиз болсо кадимкидей эле өзүңүз үй тиги кийимдериңизди алып эле чуркап чыга калдыңыз го машинага жүрлү кеттик деп эле. Андан чын эле эшикти ачып эле мага келди кеттик анда деп эле баягы эшикти жаап эле эме менен кирип эле отуруп алар менен сүйлөшүп кетип баратабыз больницага чейинчи. Каяка барасыңар деп да сурап коймалар. Бияка барабыз. Мейли.
жакшы больница бара бергиле. Ошондой тамаша болгон алар менен. Мо терапияны айтып калбадыңызбы? Оор депчи. Туугандарды ооруган адамдардын туугандары эме каалашпайт деп ал. Эмнеси менен оор мындай? Ошо процедура ошол химиотерапия кандай кылынат? Бизде жанагы айткандай 3 дарылоо жолу бар. Бирөөсү хирургия, бул операциялар. Бирөө химиотерапия, бул дары дармектерди куябыз. Үчүнчүсү нур менен кактоо. Ал орто өтөт. Нур менен кактаганда кадимкидей эле лучпу биз бул мындай да баягы биз көрүп тургандай луч эмес. Кадимкидей эле мындай аппарат, бирок анын ичинде ал нур көрүнбөйт. Бирок ошол нур бар. Ал ошол аппараттан чыккан нур шишикке барып тийип, ошону дарылайт да. Бирок ал көзгө көрүнбөйт. Лазер десе биз же лучевая терапия десе биз элестетебиз. Жатса эле мындай бир кызыл же жашыл деп же кызыл же жашыл же мындай түсү ачыгыраак барып тийип анан кийин жок, андай эмес. Кадимкидей эле жатат. Ал баягы радиациялык жол менен тийген нурлар да ошого барып такалып, ошол шишикти жалпак тил менен айтканда күйгүзөт нур менен. Химиотерапия болсо бул дары дармектер. Ал дары дармектер ошол шишикти барып эзилтип жок кылышы керек да. Ошондой күчтүү дарылар да. Ал дарылар бир эле шишикке барып тийбейт да. Ал бөлөк организм боюнча да таркайт да. Канга куюлгандан кийин организм боюнча тарагандыктан оор көтөрүлөт да. Кузгандары дагы ошондон, өзүн жаман сезгендери дагы, чачтары түшкөнү дагы ошондон. Ошондой оор. Канга коюлат экен да ошол дарылар. Кадимкидей эле биз баягы тамчылатма дары деп коет көбүнчөсү. Ошондой тамчылатып коябыз дагы, ошон менен оор көтөрүлөт да. Анын өзүнүн жолдору бар, өзүнүн шарттары бар. Ошого даярдап, анан кана куюп туруп, анан кийин гана көрөбүз да. Анан баягы бирөөгө катуураак тиет. Бирөө жеңилирээк көтөрөт. Бирок сөзсүз түрдө баары кыйналат да. Орто, жеңил, бирок оор, бирок кыйналуу болот. Мындай таблетка менен дегенки деңгээлге негизи жетчүдөйбү? Ушундай кадимкидей эле ооруну башка мындай таблетка менен дарылайт го. Ошондой сыяктуу бир мындай дарылаганга. Андай дагы таблеткалар бар. Барбы? Бар. Алар дагы ошондой таасир этет. Химиотерапия сыяктуу да. Ооба. Анткени мындай да баягы шишик бул өзүбүздөн эле чыккан шишик. Өзүбүздүн эле баягы өзүбүздүн клеткаларга эле окшош клеткалар, бирок алар биздин өзүбүздүн организмди укпай калганда, рак кандай болуп пайда болот? Баягы краткий экскурс деп коет го. Краткий экскурс в онкологию. Биздин денеде апоптоз деген механизм болот. Бизде күндө ар бир минут сайын ар бир клетка жаңыланып турат. Кандын клеткалары, териники, боордуку, бүт, бөйрөк, эмне бүт клетка бир жара алып туруп эле өмүр бою бир клетка менен жашабайбыз. Алар күндө жаңырат. Тери түшүп атпайбы? Бул өлгөн клеткалар түшөт. Анын ордуна жаңы чыгат. Анан кандайдыр бир убакытта ошол жаңы пайда болгон клетка ал ошол клетка өлүш үчүн аны биздин өзүбүздүн баягы организмдеги апоптоз деген механизм аны өлтүрөт. Болду, сенин күнүң жетти, сен жок болушуң керек дейт дагы, муну жок кылат. Анын ордуна жаңы пайда болот. Ошол апоптоз бузулганда бул клетка өлбөй калат. Бул өлбөй калат дагы, бул жанына жаңы бөлөк пайда болот. Анан бул экөөнө баягы ортодо тамак жетпей экөө талашып отуруп, экөө мутация болот. Экөө мутация болуп, бул өтө эле жалпак тил менен түшүндүрүп атам. Экөө мутация болот, экөөнүн жанында дагы бирөө пайда болот. Ал буларга караганда күчтүүрөөк болот дагы, ал дагы баягы мутациядан кийин пайда болгон клетка болот. Ошентип отуруп, анан биринен бири чоң отуруп, анан жанагындай чоң шиштерге жетет да. Ошол шишикке ошол дары барып тийип, ошону өлтүрүшчү ал күчтүү болуш керек да, ал дарычы. Ошондуктан таблеткасы да, тамчылатмалары да ошону барып жок кылып, өлтүрүп жок кылганга
таасир этиш керек да. Нур дагы ошол. Операция кылганда биз аны толук алып таштап, анан кайра ордуна жаң пайда болбош үчүн ошонун ордундагы нур менен же болбосо химия менен дарылайбыз да. Кайра өзүнүн ордуна пайда болбош үчүн. негизи бизде айыккан статистикалар барбы ушундай сиз айтып аткандай биринчи экинчи стадияда аны түшүндүк что эрте меткен үчүн баягы жеңилирээк өтөт депчи, а ушу үчүнчү стадияларда төртүнчү стадияларда мындай кандай десем элге бир позитивдүү маалымат катары что үмүт бар дегендей түшүндүрсөк кандай дейсиз? Өзү негизи сөзсүз түрдө үмүт акыркы дегендейчи. Бирок үчүнчү, төртүнчү стадияда эми төрттө өтө кыйын айтыш, бирок үчүнчү стадиядагы оорулар кайсы жеринде болбосун, орто статистика менен баягы бизде 5 жылдык статистика деп коебуз, пятилетняя выживаемость депчи, 5 жылга жеткендер. Ошолордун саны бир үчүнчү стадия менен жакшы дарыланса, бир 35-40% чейин жетет. Бул жакшы болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндөгү стандарттардай болуп эсептелет да. Үчүнчү стадия менен 35% 5 жылдыкка жетсе, бул жакшы статистика болуп эсептелет да. Эми 5 жылдан кийин дагы канча жашайт, ал бир гана Кудай билет. Бирок ошолорду 5 жылга жеткизсеч дагы бир топ оор маселе да. Ошондуктан ошолордун дагы санын биз көбөйтүшүбүз керек да. Бул 35тен 45, 50%, 55, 60%га чейин көтөрсө кандай сон болот? 5 жылга чейинки үчүнчү стадия менен келип ошого чейин жашады деген бул эң жакшы статистикалардын бири болмок да. Ошондуктан биз ошого үмүттөнүшүбүз керек да, ошого аракеттерди кылышыбыз керек. Сиздин оюңуз боюнча мындай самовнушение менен мындай кандайдыр бир ухудшение же улучшение тиешеси барбы? Медицинада плацебо эффект деп коет да. Биз көп ошондой эксперименттер өткөн. Дары берип, сен дарыланасың, айыгасың. Башка эле дары берби? Ал дарынын ичинде эчтеке жок. Кыпкадимкидей эле суу толтуруп коет, же болбосо бирдеме толтуруп коет да, ошону берет. Сила мысли. Ошол ооруну жеңип, ошол оорудан айыгып. Андай чанда, бирок кездешет. Ошондой, ошого ишениш керек. Эң биринчи ирет ооруну дарылардын астында сен ошого түшүндүрүшүң керек дагы, ошого мээсине куюп коюшуң керек. Сен мындан айыгасың деген. Ошондо оору мен мүмкүнчүлүгүм бар экен. Шанс бар экен. Не все потеряно деген болушу керек да. Ошондо гана өзүнүн мээси менен, акылы менен, анан дары дармектер менен ошого жетет да. Бул өтө күчтүү нерсе. Баш баарын чечет. Биздин өзүбүз ойлонгонубуз, өзүбүздүн кандай өзүбүзгө алдыга койгон программабыз бар болсо, ошого жетишебиз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө ал дагы иштейт. Аны дагы биз колдонобуз. Биз жедеп жүрүп баягы психолог дагы болуп каласың да. Кээ кезде билесиң, бул оорулуу көпкө барбайт, ишенбейт. Дарылангысы келбейт. Кер киши билет. Ушу көбүрөөкүн көргөм да, бир жолу эсимде. Жүрүп канча оорудан эмип жүрдү, анан бир кезде ошо рак болду дегенден эле заматта эле качып болуп калды да. Ошондон биз ойлоп койдук да, может самовнушение мен уже болбойм дегенде чөгүп кеттиби депчи. Колун баягы таштап койшот өзүнчө. Таштап койсо кыйыныраак. Ошон үчүн биз алдын ала түшүндүрөбүз. Дарыланышыңыз керек. Жакшы болосуз. Баарына ишениңиз. Мындан оор ахвал менен келип биздин бир бейтап шүгүр жакшы жашады. Былтыр кайтыш болду, бирок ошондой оорусу менен келип, күчүп кеткени менен келип 4 жылдан ашык жашады. Туугандары дагы келип кийин айтышты, сиздин сөзүңүз менен, сиздин ишендирген, ушунчалык ишендириптирсиз, ошончо жашады. Бул болбой калат деп дагы ойлогон болду. Бирок шүгүр, ошол 4 жылды 2-3 ай калды дегенден кийин 4 жыл жашады
дарыладыңар, операциясын кылдыңар, баарына жакшы. Биз ыраазыбыз деди да. Ыраазыбыз. Ошондон кийин дагы 4 жыл жашады. Ошончолук баягы оорусунун күчөп кетиши менен, бирок сизге ишенди. Сиздин айтканыңызга ишенди. Сиз жашайсыз. Эмне кабатыр болуп атасыз? Эчтекеден кабатыр болобуз. Дарылайбыз, жакшы болосуз дедибиз. Ошондо мына акыркы күндөрүнө чейин ишенип жүрүп өттү. Бирок жакшы жашады. Депчи. Болбосо чын эле оорусу күчтүү. Мен ал оорулууну билем. Ушунчалык кийин дагы мен өзүм ойлоп койдум. Ишеними күчтүү экен депчи. Вера в себя. Ошондой дагы болуш керек да. Сөзсүз түрдө бул жерде өтө көп психологиялык да моменттер бар да. Болбой калдың десе таштап коет. Аракет кылыш керек. Сиз жашашыңыз керек. Мүмкүнчүлүгүңүз бар экен десе эле кадимкидей ишенет. Бирок баягы адам баласы өзүнөн дагы көп баягы зависит этет да. Өзүнүн ишенишине, өзүнүн кандай адамдарды кабыл алат, ошондой дагы. Ошондуктан сөзсүз түрдө ал жагын дагы биз ойлонуштурабыз. Могу аял кишилер өткөндө бир жолу бирөөдөн уккам. Төрөгөн, мисалы кээ бирөөнү мындай в закрытой форме болуп жүрө берет. Ана төрөгөндө аябай жана немелер болот го, кыйналыпчы, төрөш да оңой эмес да. Ошондой эмеде ачылып кетиши мүмкүн деп, мисалы Жанна Фрескени как пример келтирди да, ошондон кийин якобы ооруп калган деп. Негизи врач катары ошондой болушу мүмкүнбү, влиять этип төрөткөн, мындай естественный урода болгондо. Өзү төрөгөн менен. Биз эгер оору башталып же оорусу бар болсо, бойго бүтүп калса, ал ошол оорусун күчөтүп жиберет. Бойдо болгондо. Бойго бүткөнү күчөтөт оорунучу. Биз бүгүн эле чоң талкуу болду бизде. Өзү негизи ошондой биздин өзүбүздүн эртең мененки чогулушубуз бар. Ошондой чогулуштардын биринде дагы ошондой талкуулар болот да. Ошондой талкуулардын ичинде дагы ошондой бир бүгүн оорулуу болду. Ошондой талкууга мажбур кылды да. Анткени ошондой шишиги бар экен. Ошол шишиги бар, боюна бүтүптүр, кийин төрөптүр, убакыт өттүр, бирок оорусуна көңүл бурбой жүрөр, азыр күчөп кетип келгендей эсе экен да. Ана ошондой да талкуу болду. Мен айттым, бул өзү негизи эле ошо бойго бүткөндө күчөп кеткен депчи, бирок көңүл бурган эмес. Чын эле ошондой эле болуптур ал. Өзү негизи бойго бүткөндө кыйыныраак да. Ошондуктан мисалы Европа элдери, Америкада бойго бүтүү негизи эле пландаштырышат да. Ошол пландаштырганын ичинде сөзсүз түрдө онкологдун дагы консультациясы бар да. Барышат, текшерилишет. Баары жакшы болсо, таза болсо. Анткени ар кандай жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Мисалы кандайдыр бир гормондук заттарды дагы же болбосо дарыларды койгонго туура келет да. Ал гормондук заттар же болбосо дарылар күчөтүшү мүмкүн. Ошондуктан алдын ала сөзсүз түрдө текшерилет, билет, барып акырын дарыларын баштай берет. Демек төрөгөн эмес, бойго болгону күчөтөт экен да? Бойго болуп, ошол бала өр чыгып атканында аял кишинин организминде чоң өзгөрүүлөр болот да. Гормоналдык өзгөрүүлөр дагы. Ошол гормоналдык өзгөрүүлөр барып таасир этет. Ошого сак болуш керек. Бүгүнкү күндө онкологиянын өнүгүшү мындай айырма барбы? Жаңы балким технология, жаңы техникалар келип, жаңы оборудованиялар. Аракеттебиз жаңы Ыкмалар балким. жаңы заманбап текшерүүчү аппараттарды алганга азыр ошого аракет кылып жүрөбүз. Мамлекет башчылыгы бул чоң ыраазычылык, ошого өбөлгө түз беришет. Биздин саламаттык сактоо министрлиги ошого өбөлгө түз берет. Ошондой болгон биздин инициативаларды колдоп, бизге жардам беришсе, биздин колубуздан көп нерсе келет. Биз көп нерсени жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошону менен кошо жакшы аппараттарды, мисалы, Кыргыз элине деле көп кереги жок. Өзү негизи.
бир 2-3 жакшы аппараттарды алып берсе, 2-3 жакшы текшерүүлөрдү баягы ыкмаларын колдоно турган аппараттарды алып берсе, үйрөтүп берсе, биздин мисалы дарыгерлерибизди, окуйбуз деген жаш балдарыбыз көп, жөнөтөлү деген, ошондой бизге жакшы жардам берилсе элечи, биз капкадимгидей эле азыр дагы артта эмеспиз. Мактанып айтайын, биздин ал улуттук онкология борборунун ичиндеги биздин жаш кызматкерлерибиз, андан тышкары биздин улуу муундагы дарыгерлерибиздин көбү алар Москвада окуп келгендер. Москвадан өзүнүн баягы кандидаттык же болбосо докторлук диссертацияларын ошол жактан жактап келишкен да. Алар дагы жок, жакшы мындай үлгү беришет, жакшы сабак беришет. Андан тышкары биздин жаш дарыгерлерибиз дагы азыр чет мамлекеттерге чыгып, окуп келип, дарылоо ыкмаларын, операциялардын ыкмаларын үйрөнүп келип атышат да. Биз ошол эле Баку шаарында түрк элдеринин биринчи конгресси болду. 5 өлкө катышты: кыргыздар, казактар, өзбектер, азербайжандар өзлөрү, анан түркмөндөр катышты, 5 өлкө катышты. Биз өзүбүздүн саныбыз аз барган ал жерге, кызматкерлерибиздин саны аз баргандыктан өзбектер да казактар да аябай көп келишиптир. Анан алар дагы баягы кичине өйдө болгонсуп ошентип жүрүштү да өзлөрү. 2 күн, өз негизи 3 күн болду конференциябыз. Ошо бир 2 күндүн ичинде биздин казак, өзбек коллегаларыбыз дагы кичине мындай өзлөрүн өйдө коюшуп, бизде мындай азыр, анан биз тигини кылып атабыз, анан мындай кылып атабыз деген мааниде сүйлөп жүрүштү. Анан 3-чү күнү бизден бир кызматкерибиз барган, атайын алып барганбыз, бир жакшы операция жасалган ыкмаларыбыз бар. Боорго жасаган да, өзү негизи дүйнө жүзүндө чанда жасалган операциялар. Ошону биз өзүбүздүн улуттук онкология борборунда жасадык. Ошондой операциянычы, ошондой операцияны жасап, анан ошол жерде биз ошону доклад кылсак, баягы казак менен өзбектер ошол жерден анан эчтеке дей албай калышты. Келип бирөөсү, ошол өзбектен бирөөсү келип, өзбек биздин коллегаларыбыздын бирөө келип айтты: "Сиздерге келип үйрөнсө болот экен да, ака." деп. Эми 2 күндөн бери силер келгиле үйрөтөбүз деп атасыңар, билбейбиз эми бизди деп биз дагы баягы кичине ошондо кичине өйдө болуп койдук, айттык. Бизде ушундай. Силер ойлобокула, бизде анча-мынча биз силерден артта калып баратсак, ойлобокула, биз таптакыр калып калдык депчи. Биз ушундайларды жасай алабыз. Мындан күчтүү операцияларыбыз бар. Мындан күчтүү хирургдарыбыз бар. Десек, баягы казак менен өзбектер жалпая түштү. Дагы кечинде тамакта отурганда капкадимкидей бөлөкчө алып жүргөндөрү Ичине тең алыппы? бөлөкчө сүйлөшүп, кийин алар менен мына кайсы жерден жолукпайлы 3 жерден келип саламдашышат. Жакшы жүрөсүздөрбү? Кандай жүрүп атат? Жумуштарыңар жакшыбы? Алдыга жылып атасыздарбы? Эмне болуп атасыздар деп. Болбосо таптакыр эле бизди мындай жанына койбой алган, мындайраак туруп тургулачы деген адис катары кароо болгон. Биз айттык: "Кое тургула." Мен дагы айта кетчү нерсе бар, дагы бир мактанайын. Бизде Россия мамлекетине бир чоң институттардын бири, ошондой онкологиялык институттардын бири бар, Герцена деген. Анан бизден бир оорулар барат экен, текшерилгеничи. Барып анан кийин текшерүүлөрдү өтүп жүрүп, анан кийин баягы бир профессорго жолугуп, ошол консультациясыначы. Анан кирсе, анан алар айткан имиш: "Ай, силер эмне кылып жүрөсүңөр биякта? Силердин өзүңөрдүн онкологдоруңар кыйын" депчи. "Эмне кыласыңар бул жакта" деп. Десе, баягы кыргыздар тактап келишет да. Кимге баралы, эмне деп. Анан кийин аты жөндөрүбүздү айтат. Тиги жака баргыла, буяка баргыла депчи. Десе, анан кийин бияка келишип, анан кийин бияктан ошондой эмелерге жолугушуп айтышыптыр да: "Ай, ушундай турбу, силер жөнүндө биякта эмес, Россияда айтып атышат." Анан биз дагы ошондо мактандык. Силер ойлобокула, Кыргызстан таптакыр артта калып калды деп. Кыргыздын дарыгерлери
акылы менен күчтүү, башы менен күчтүү, жасаган иштери менен күчтүү. Мейли техникадан, мейли бөлөк жерден артта калалы. Бирок биздин адамдык ресурсубуз чоң. Адистик ресурсубуз күчтүү. Ошондон коркпойбуз. Ошондуктан бизге шарт түзүлсө эле биздин онкологияны гүлдөтөбүз. Сопсонун кылабыз. Алдыга коебуз, жылдырабыз. Бул биздин коңшу мамлекеттердин баары бизге суктанарлык эле кылып коебуз. Колубуздан анткени келет. Анткени эң биринчи адамдык ресурс күчтүү да. Биздин кесипкөйлүгү күчтүү. Чын эле жакшы адистер, жакшы кесип ээлери бар. Онкология жардам берем деген адамдар болсо, алар негизи ушундай адамдар барбы? Анан эгер болгон болсо кантип жардам берсе болот? Же счетко салышабы, же келип силер менен башчылык менен сүйлөшүш керекпи, же кандай кылышат? Бизде жылдын ортосунда ушундай болду. Бир-эки аппаратыбыз ушундай жагдайга келип калдык, бирдей сынып калды да. Маалыматтык, массалык маалыматтар каражаттарында өтө чоң ызчуу болуп кетти. Ушундай онкологияда иштебей калды деп. Сөзсүз. Жардам сурап келгенбиз. Жардамды жакшы эле аракет кылды. Мамлекет тарабынан дагы. Анан ошол мамлекеттин астында бир чоң фонд бар экен. Ошол жигиттерге кокус көрүп калышса, чоң ыраазычылык, өзүлөрү келишти. Анан айтышты, ушундай Нурбек Мырзабекович, сиздин ушундай бир жагдайыңыз болуп атыптыр, биз жардам берели деп. Мен сүйүнгөнүмдү айтпайм. Колуңардан келеби десем, биз аракет кылалы. Азыр биз сүйлөшөлү башкармабыз менен. Ошол кандай десе, ошого жараша иш кылабыз. Жалынып отурдум, чагылышты, макулдугун берди. Сиздерге ушундай акча каражаттарын бөлүп беребиз. Мага кереги жок дедим. Мына мен силерге контракт берем. Ким оңдойт ошолор менен түздөн-түз сүйлөшкүлө. Ошого түп-түз которууга акчаларыңарды. Которушту, келип оңдоп баарын жасап берип кетишти. Сопсонуп кайра иштеп калды. Азыр дагы ошондой. Жардам беребиз дегендер болсо, кандайдыр бир материалдык жардам беребиз десе, Жөнөкөй жарандар, жана 1000 сом, 2000 сомдон деп алар дагы келип жардам бериши мүмкүн, бирок эми алардын жардамы баягы бирөөгө келип эле жардам бергендери жакшы болмок да. Туура айтасыз. Анткени бизге эмес. Онкологиядан азыр баары эме шекишип калган. Онкологиядагылар уурдайт. Ушундай бир жагдай болуп кетти. Туура эмесирээк баягы маалыматтар да таркап кетти. Бирок анчалык чындыкка жатпайт. Бирок ушундай болуп калды. Ишенбей калышты да. Булар уурдап алат бар деле депчи. Ошондуктан бизге бир дагы тыйын кереги жок. Жалпы жарандарга же болбосо кандайдыр бир аспаптар менен же болбосо кандайдыр бир баары чогулуп ошондой болуп жардам беришсе эң сонун. Бизде бар өзү онкология менен ооруган бир жаран дайыма жардам берип келет. Ошол эле келип ошол жерде мисалы катарда отурган оорулардан сурап, эмне керек экен, бар алып берип коет өзү. Өзү деле бай эмес. Ал оорулуучу. Бирок колунан келип жардам берет. Бир шприц сатып берсе дагы жардам. Келет, шприцин сатып берет, дардарын сатып берет, кийин сатып берет, муну сатып берет. Анан кадимкидей анан кийин чыгарып баягы Инстаграмдачы жазат да, кайдыгер болбогула. Ушундай жардам бергиле. Мен мына ушинтип бүгүн мына мен жардам бердим, силер мага кошулгула депчи. Кийин карасам баягы Инстаграмда подписчиктерин карайт да. Подписчиктери дагы, катталуучулары дагы көбөйдү, жардам бергендери дагы көбөйдү. Кадимкидей кичинекей фонд ачып коюптур өзүнө. Ошол фондго түшкөн акчаларына барып, дары-дармектерин сатып берип, ошентип калды да. Анан мага келди. Ушундай. Айланайын, өзүңөр ушундай кылып жардам бере бергиле. Мен онкологияга ушинтип жардам берип атам. Мен колдойм дедим. Ушинтип жардам берип аткандар эң сонун. Эгер колуңардан келип ошондой болуп атса, мен фонд ачып койдум дейт. Азыр акча түшүп турат дейт. Колунан келгендер 100 сом, 200, 300 сом, 1000 сомдон салып коюшат. Мен барып дары-дармектерин алып берип таштап коем дейт. Колуман келип атканын кылып атам. Ыраазычылык дедим. Жаңы жылда келгиле, биздин атыбыздан элдин алдында ыраазычылык билдирип коелу дедим. Ошондой да.
негизи ар бир адам ушу жаңы жылга карата баягы жакшы иш кылайын, ушул өтүп бараткан жылда бир жакшы нерсени кылып коеюн, соопчулук кылайын деген, Соопчулук кылып коеюн. соопчулук кылып коеюн деген ой бар да. Анан ошон үчүн биз баягы сураган нерсебиз, может быть, ушул видео көргөн адамдардан, ошо сиз эле айтып атасыз, оборудование бирөө, эми ким билет, арасында баягы жогорку бизнесмендер, жогорку эмелер болсо, сиздерге келип ушу оборудование сатып берели, сиздер киришпей эле өзүбүз эле алып келип беребиз. Же башка ошол Эң эле. сонун болмок. Бизге келип, биздин улуттук онкология борборунун поликлиникасы бар, экинчи корпустун үчүнчү этажында 301 кабинетте менин кабинетим. Түздөн түз мага келишип, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша меценаттык болобу, кандайдыр бир жардамын көрсөтөбүз десе, мага келишет. Бир дагы тыйынын албайбыз. Баарын ооруларга жумшайбыз. Ошол эле алып келип дары дармегин алып берсин. Алып келип жардам катары таштасын. Же болбосо кандайдыр бир аппараттарын алып келсин. Баарына макулбуз. Негизи эле көптөшүп жардам берген жакшы. Ошентип жардам берсе биз жок деп айтпайбыз. Ай сен 200 сом экен, кереги жок сеники деп. Эч кандай, анда эч качан болбойт. 200 сому көңүлү менен колунан келгенин келип жасап кетсе, эң сонун. Эч кандай проблема жок. Аны дагы туура жолго салып беребиз. Аны да туура жолго жумшайбыз. Бизге мындай азыр биздин жаш дарыгерлерибиз дагы өтө кооптуу. Биздин улуттук кызмат бар эмеспи? Ошол кызматкерлерден өтө коркушат, чын эле. Мен дайыма коркутуп келем. Тыйын алсаңар өлдүңөр. Коркушат, келишет, анан айтышат. Ушундай жардам берели деп атышат. Мына келип ушул жерге жардам беришсин. Баарына даярбыз. Онкологияны дарылаганды бир так маалыматын билбейм, бирок жеке клиникаларга дагы бир кайсы бир бөлүгүн берилсин деген да маалыматтар тарап атты беле, ошондой бир инициативалар. Азыр биздин закон боюнча ошондой мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал мүмкүнчүлүк мурун чектелүү болчу. Жеке менчик клиникалар андай жардам көрсөткөнгө укугу жок болчу. Азыр укуктары закон менен бекитилип, Барбы азыр? азыр бар. Жеке менчик клиникалар, бирок алар сөзсүз түрдө өзүнүн кандайдыр бир баягы саламаттык сактоо министрлигинен уруксат алыш керек, лицензияланыш керек. Анан ошол лицензиянын негизинде жардам көрсөтө алышат. Бизде шаардын ичинде калп айтпасам бир 2 же 3 ошондой клиника бар. Азыр ошондой онкологиялык ооруларга жардам берет. Бул бизге деле жардам. Анткени жалгыз бир улуттук онкология борбору 7 миллион калкка. Бүт 7 дубандан баары келишет. Ош жергесинде бар, областтар аралык онкология борбору бар, бирок алардын саны аз. Ал жерге кайрылган жарандарыбыздын саны аз. Алардын өзүнүн баягы ал оорукананын өзүнүн чектелген гана баягы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан аяка көп кайрыла албайт. Ошондуктан 7 дубандан бизге келишет. Анан чын эле аябай көп киши келет. Ошондуктан биз сүйүндүк жеке менчик клиникалардын баягы мүмкүнчүлүктөрүн чектебей, аларга дагы мүмкүнчүлүк түзүп бергендер жакшы. Негизи эле бул жакшы конкуренция. Орусча айткандай, живая, правильная конкуренция. Туура. Ошондой болушу керек. Биздин дагы дарыгерлер ошого умтулушат. Өзүнүн сапатын жогорулатышат, өзүнүн билимин жогорулатышат. Элден калбай эле дейт да, ошондуктан. Туура. Менде мындай суроо пайда болуп калды да. Негизи ушул онкологияга айтып атпайсыз, ушу келип өздөрү жардам берген адамдар бар, жана антип дары алып берип коет, мынтип коет, тинтип коет деген нерселерде. Ошондой адамдар болсо, эми өзгөчө баягы көбүнчө адамдар баягы айтпайт да, мен бул кишиге жардам бердим же бул кишиге жардам берген жокмун деп, же сизге баягы кайрылбаган да адамдар болуп калышы мүмкүн да. Түз эле барып туруп эле ошол отделение сурап, кимиси жалгыз же туугандары жок же мындай же дарысы жетпейт дегендер, сөзсүз түрдө андай адамдар бар да. Анан эми мен баягы түшүнгөн боюнча, көргөн, көзүм жетип турган боюнча баягы Кыргызстан өнүгөт эл менен.
башка биякта формула жок экен. Өзүбүздү эметпесек, баягы мамлекет бизден эле турат, ошол эле өкмөт бизден турат, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле бүт баарыбыз биз элден чыккан нерселер да, биз эл. Анан ошондуктан баягы биздин бири-бирибизге жардам берип, ушундай жакшы жумуштарды аткарып, жакшы соопчулук иштерди кылсак, жакшы пайдалуу нерсе болот деп ойлоп кетем да. Анан ошондой сизге кайрылган адамдар болсо, ушундай түзмө-түз отделенияга барып, ошол эле улуу медайымдар болсо или ошол дарыгерлер болсо, ошолордон сурап, мына кимге жардам берсем болот, кайсы дарылар бар, мага рецептин берип коесун, мен дарысын алып келип берейин дегендер мүмкүнчүлүк болобу ошондой? Туура, мамлекет элден турат да. Эл менен түптөлөт. Андай жарандар сөзсүз түрдө бар. Бизге кез-кезде ошондой кабар түшүп турат, ушундай жардам берип кетти, ушинтип кетти депчи. Алар түздөн түз мисалы администрацияга кайрылгысы келбесе, же болбосо алардын кандайдыр бир мүмкүн терс маалыматтары бар администрация жөнүндө өзлөрү деле келип түздөн түз ошентип жардам бергендери болот. Биз каршы эмеспиз. Биз ошого шарттар түзүп беребиз, айтабыз. Мына ушундай оорулар, ошолорго жардам берсеңиздер болот деп. Азыр негизи эле онкология боюнча өтө көп суроолор бар, өтө көп баягы өкмөт тарабынан дагы көп кызыкчылык бар да, жардам берели, ушундай онкологиялык ооруларга да жардам берели депчи. Бул туура кызыкчылык, биз аны колдойбуз. Бизге мисалы жакшы да. Мисалы мен жетекчи катары мага жакшы ошончолук мамлекеттин ошончолук баягы кызыкчылык болгону жакшы да. Анткени биздин онкологияга берген жардам мен ошону туура таратып, мен өзүбүздүн гана ошол онкологиядагы оорулардын алакпалына гана өбөлгө түзө алам да. Ошондуктан ушул жылы жакшы иштерди жасадык. Биз 3 отделениянын ремонтун жасап бердик. Ошого чуркап жүрүп акча таптык. Өтө кыйын. Айтыш оңой, кылыш кыйын. Акча чыгарыш өкмөттөн ошондой. Аны чыгарышын чыгарып алып, анан эки жакка чуркап, ошонун баарын туура бөлүштүрүп, бүт жерге жеткизгенге ага дагы чоң мээнет керек экен да. Чуркап жүрүп, биз быйыл жанагындай текшерүүгө аспаптарды, ошол эле ультрадобуштук изилдөөчү аппараттарды алганга дагы чоң акча бөлдүргөнгө аракет кылдык. Бирок өзүбүздүн айыбыздан ошону баарын өздөштүргөнгө жетишпей калдык. Анткени баягы өзүнүн объективдик дагы себептери бар да. Акча кеч бөлүнүбү, анан тендер деген бул укмуш нерсе экен да. Мен буга чейин тендер менен иштебегенден кийин, тендер менен жолугушпагандан кийин көп нерсесин билчү эмес экенмин. Ошо жетекчиликке келгенден кийин бир топ кыйынчылыктарга урундук да. Ошол эле бир аппаратты алыш үчүн бер жагы эле 3-4 ай өтүш керек экен да. Аны базардагыдай барып, мына чөнтөктө акча, келе моунуңду деп ала албайт экенсиң. Сөзсүз түрдө текшерүүчүлөр келет экен. Эмне үчүн ушундан алып атасың? Кызыкчылыгың барбы? Анан ал аппараттын баягы техникалык характеристикаларын, техникалык керектөөчүлөрүн биз өзүбүзгө түзүш үчүн ал бир чоң азап экен да. Өзүбүз эми медтехник болбогондон кийин, өзүбүз аны түзгөндү билбегендиктен элдин баарына кайрылып, бирөөнүн көзү түз, бирөөнүн көзү бөлөкчө, бирөө жакшы жасап берет, бирөө жаман жасап. Анан ортодон ушундай баягы чоң проблемалар пайда боло берет экен да. Ошондуктан быйыл анын баягы бөлүнгөн акчалардын бар, аны дагы чуркап жүрүп, өкмөткө барып жүрүп, далилдеп жүрүп, ошентип акча бөлдүргөнбүз да. Биздин мамлекет башчысынын колдоосу менен, өкмөттүн колдоосу менен ага бөлүнгөн акча. Онкология сурап атат, бөлөлү деп, бирок тилекке каршы кеч бөлүнүп калды. Ошондуктан өздөштүргөнгө жетишпей калдык. Жылдын этегинде бир жаман жери бар экен, акчанын баары бюджетке кетет экен.
бюджетке кетип атат, колубуздан эчтеке келбей калды, кайра келген акча кайра колдун ортосунан кетет экен. Азыр эмки жылкыга жакшы кайра ошого чуркап кайра эртерээк бөлдүрүп, бүт ошол пландаштырылгандардын баарын алып калсамбы деп аракет кылып атам да. Пландар өтө көп. Азыр биздин саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилиги да калмашты. Ошол жетекчиликке дагы чоң үмүтүм, мисалы менин. Ошол жетекчилик дагы колдоо көрсөтүп, шарт түзүп берсе, биз онкологияны алдыга жылдырганга сөзсүз түрдө өзүбүздүн күчүбүз дагы, акылыбыз дагы жетет. Буюрса, пландарыңыз көп Ишке экен, ашсын. ишке ашсын. Мен да Биз ишенебиз. тилектешмин. 2026 эми ушул маалда дагы жолугушсак, буюрса, сиз ошол Дагы бир жетишкендиктерди айтыш үчүнбү? сөзсүз түрдө ошол пландарыңыз Буюрса. баары могу аткарылды, могуга жеттик, момундай статистика болдук, момундай нерселердин баарын сатып алдык, момундай нерсени оңдодук, момундай нерселер болду деген нерсе сөзсүз Буюрса. түрдө буюрса угабыз. Андан сырткары статистика азайганда нерселерди угалы. Сиздер баягы айтып атасыз, мына биздин дарыгерлер жыл сайын өз эметип, баягы өзүнүн профессионалдуу эмелерин өнүктүрүп, аракет кылып эметип атышты. Ошондой профессионалдар да көбөйсүн буюрса. Сиздин эми жетекчилигиңиз менен онкологиянын өнүккөнүн эле угуп туралы буюрса. Рахмат. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Онкология боюнча же өзүңүз боюнча же деги эле калкка бир өзүңүздүн каалоо тилектериңизди, оюңузду бөлүшүп койсоңуз. Жыл жаңырардын астында турабыз. Жылыбыз жакшы болсун. Өлкөбүз өнүксүн, өзүбүз аман бололу, тынч бололу. Балдарыбыз менен, ата энебиз менен жаңы келаткан жылыбызда баарыбыз аманчылыкта бололу. Өтө үйдөгү тынччылык, үйдөгү ата энеңдин тынччылыгы өтө чоң мааниге ээ. Балдарың аман болсун, өзүбүз аман бололу. Бийлик, байлык колдун кири, бүгүн бар эртең жок. Ага бир кайгырбаш керек экен. Негизи эле бул жетекчиликке мен келгенден бери чын эле өзүм үй бүлөмдү дагы эле унутуп койдум. Көп убакытты талап кылат экен жетекчилик. Ошондуктан бирок мен ал жетекчиликтен баш тартпайм. Коюлган пландарымды ишке ашырам. Аман болсом, ошол баарын коюлган пландардын баарына жеткенге аракет кылам да. Ошол кыргыз элимдин дени сагына, аман болушуна мен ошол болгон күчүмдүн баарын аракет кылам да, жумшаганга аракет кылам. Буюрса. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Келгениңизге чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Чакырганыңарга чоң рахмат.